Рамазан чатыры долбоорунун 11-күнү Светлый путь, Красная речка балдар үйүнөн, Игорь Беляевдин жетим балдардын укугун коргоо борборунан жана Давха балдар медресесинде тарбияланган бөбөктөр коноктолду. Бул жолку ооз ачуу Практик компаниясынын негиздөөчүсү Исмагамбетов Айтмагамед мырзанын эсебинен өткөрүлдү. Дасалиева Кайыргүл устаза бөбөктөргө Лукман Хакимдин баласына кылган насаатын айтып берди. Устаза белекти ардап келип, суроого туура жооп берген бөбөктөргө китеп тапшырды. Белгилүү ырчы Омар Жанышев Рамазан чатыры долбоорун жыл сайын колдоп келет. Ал бул жолу да келип, бөбөктөргө субханалла Кыргыз тааным аттуу чыгармаларын тартуулады. Өлкөбүзгө эле эмес, дүйнө жүзүнө Сигма каймана аты менен белгилүү тиктокер Арген иш-чарага келип балдарды кубандырды. Ал эми коомго жакшылыкка чакырган видеолору менен белгилүү блогер Байыл Байгазиев быйыл экинчи ирет долбоорубузду колдоп келип, бөбөктөргө калоо тилектерин арнап өттү. Алып баруучу Максат Давранов 2 күн бою Рамазан чатыры долбоорун жогорку деңгээлде алып барып берди. Ал эми Кайнар Групп компаниясы ифтардын соңунда бөбөктөрдү бал муздак менен кубандырды. Давхада тарбияланган балдар Умма журналына ыраазычылык билдирүү максатында өз колу менен жасалган белектин тапшырышты. Бул күн бөбөктөрдүн эсинде жагымдуу элестер менен түөлүк калат деген ишеничтебиз. Долбоорго салым кошкон ар бир инсанга Аллах ыраазы болсун. Бул Рамазан айында ар бир кылган нерсе канча эселеп сиздерге кайтат. Ушул жакшы иштерди кылып, негизи эле жашоодо жакшы адам болуу өтө маанилүү. Биздин дин ошого тарбиялайт, ошого чакырат. Келиңиздер, жарандашыңыздар, жүрөгүңүздөрдү ачыңыздар. Баарыңыздарга да бир жолу ассалам алейкум. Бүгүнкү күн аябай эле жакты. Бүгүнкү ушул умма кечиге чоң ыраазычылык. Ушундай сонун ифтарды уюштуруп, балдарга сонун маанай тартуулап, баары жакты. Хотелось бы иметь такую причастность. Мы уже второй год, как организация компании, мы участвуем вместе с вами в этом мероприятии. Нам очень нравится это такое большое дело, как это все организовано. Всегда собираем таких малоимущих или нуждающихся людей и так далее. Делать такой вместе Рамазан праздник, вдохновлять, радовать. Бул абдан маанилүү деп ойлойм. Анткени бул кичинекей балдарга мындай стимул болот. Рамазан чатыры